Assalamu alaikum, hormatly tele görүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен билермандар, айымдар жана мырзалар. ЛТД билерман ордо 4-сезон барыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү интеллектуалдык оюнду ачык деп жарыялайбыз. Билерман ордо кемесинде бараткан командалардын агымы бүгүн Ибрагим Топчубаевдин командасы менен андан ары жолун улантат. Бул команда бүгүн Премьер лигага чыгуу үчүн дагы бир жолу атсалышат. Команданын буга чейинки көрсөткүчү Премьер лигага чыга алган эмес. Биз бул команданын дагы бир өтүнүчүн эске алып, ушул сезондо ойнотууну туура көрдүк. Анда эмесе команданы ордого чакырууну баштаймын. Чыңгыз Абдрахманов. Чыңгыз Абдрахманов команда мүчөсү, жеке ишкер. Билерман ордо интеллектуалдык долбоору Чыңгыз Абдрахманов бул жолу 10 жылдын тегерегинде катышып келе жатат. Жолуев Эрнист команданын жаңы мүчөсү, студент. Бүгүн Эрнист мырзанын деңгээлин байкайбыз. Рысбек уулу Дастан ишкер, команда мүчөсү. Шергазы Кеңешбеков ишкер. Тимурлан Маматов педагог, мугалим, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Ибрагим Топчубаев. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Кандай жыйынтык болот, биз оюндун акырына билебиз. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен Ибрагим мырза, мана жакшы команда оюнга даярбы? Көптөн бери команда ойной элек. Мындай айтканда, кандай десем, баягы команда бир күч кубатка толуп турган мезгили. Бүгүн ошол кубатын, ошол интеллектуалдык деңгээлин телекөрүүчүлөр менен болгон таймашта биз сынайбыз. Телекөрүүчүлөр менен амандашып, оюнду баштаңыз, Ибрагим. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана билермандар, урматтуу алпарчу. Бүгүн Кудай насип кылып мына ордого келдик. Бүгүнкү даярдыгыбыз, ордого болгон даярдыгыбыз өтө жакшы. Маанайыбыз да жакшы. Кудай таалам насип кылып бүгүн жеңебиз деген үмүт менен келдик. Иншалла жеңебиз. Анда эмесе биз командага жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтер каалап, оюнду баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер кимде-ким биринчи жолу же азыр эле көрүп жаткан болсо, биз экрандагы даректерди сиздер үчүн беребиз. Экрандагы даректерди жазып алыңыздар. Facebook'ta Билерман ордо, Instagram'da Билерман астыңғы сызыкча ордо биздин расмий баракчабыз, ал жерге катталуу суроо калтырыңыздар. Жана ошондой эле YouTube каналында Билерман ордо оюндары жүктөлөт, аны көрүп бизге лайк басыңыздар, катталыңыздар, комментарий жазыңыздар. Башкы демөөрчүбүз Ош шаарынын мэриясы, Ош шаарынын мэри Жетигенов Бакыт Жеңишбековичке биз клубтун атынан ыраачылык билдиребиз. Ар дайым Билерман ордо оюнун жана билермандарды колдоого даяр экендигин билдирет. Демек бүгүн биздин оюнга байге фонду коюлган. Жана ошондой эле Барбол биздин өнөктөшүбүз, башкы өнөктөшүбүз Барболго да чоң рахмат. Адал татуу дайыма жаңы гана шириндиктерин бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн. Актив дизайн дүйнөнү жакшы жарык көз менен кара. Сиздерге маанай, жакшы маанай каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюмс. Таев костюмс сиздерге ийгиликтерди каалайт. Анда эмесе оюн баштадык. Оюнду баштадык. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Бүгүн сиздерге мына бул телекөрүүчүлөр суроо жөнөткөн. Айпери Жаныбекова Кара Балтадан, Жамалдин Нурбаев Араван районунан, Ашырбек Оматбек Сузак, Азамат кызы Элеонора Бишкектен, Шахенгер Кайнаров Өзбекистан, Дослан Насиров Ош шаарынан, Мирлан Абдыразаков Аксы районунан, Мерим Тынбек кызы Базар Коргон, Бехрус Бердалов Өзбекистандан, Кытыштык Кубатбеков Кытайдан жана ордого суроо бар. Ордого суроо ордодо турган билермандар үчүн. Блиц раунд. Мынакей сага. Биринчи раундда эле Блиц раунд.
3 суроо 20 секундадан. 3 суроо 20 секундадан. Команда даярбы Ибрагим мырза? Даяр. Сіздерге қаршы Ноқат районынан Төрөкул Мусаев суроо берет. Австриялық Паульс Фюрст деген ишкер өзүнүн фабрикасына иштеген аялдарды жумуш убактысында ырдап турууга мажбурлаган. Ырдагыла деген. Мажбур түрдө ырдаткан. Мындагы максат фабрикада иштеп чыгарылган өндүрүштүн санын азайышын алдын алуу болгон. Демек кандайдыр бир өндүрүштүн саны азайып бараткан. Ошонун алдын алуу максатында алар аялдарды ырдаткан. Сиздерге суроо. Паул Фюрст фабрикасы кандай продукция иштеп чыгарган? Кетти 20 секунда. Ышкырык. Жок, ошо ырдаганда не? А? Жумуртка багытына топ. Ырдатып турган. Неге продукция тасып берген экен? Жок, кандай продукция болушу мүмкүн? Мисалы, микрофон же болбосо тест система берет да, эмичи? Жок, чыкпай калдырмачы. Жасашкан да. Не фирмалар болушу мүмкүн? Эми болуп коё. Ышкырыкпы, микрофонбу же эмне? Аппаратура болушу мүмкүн балким. Аппаратура. 20 секунд аяктады. Аппаратура болушу мүмкүн. Аппаратура, не аппаратура? Бул суроого Кеңешбаев Шергази жооп берет. Шергази, бул фабрика кандай продукция чыгарган? Урматтуу алып баруучу, кыска эле жооп берейин. Бул жерде ошол швейный цехти назарга тутуп айтып атат го деп ойлоп атабыз бул жердечи. Швейный фабрика. Себеп? Себеби ал жерде жалаң аял кишилер иштегендигине байланыштуу, кээде узагыраак убакыт иштеген убакта уктап калбаш үчүн көбүрөөк ырдап, мындай позитивдүү болсун деген таризди айтышы мүмкүн ошол нерсеничи. Жооп кабыл алынат. Мен суроодо чыгарылган өндүрүштүн санынын азайышын алдын алуу үчүн ырдаткан деп атам да. Туура жооп. Бул фабрика Моцарт Кугель момпой суйларын иштеп чыгарган фабрика болгон. Анткени жумушчулар иш учурунда ырдап турса, анда конфеттерди жегенге аларга мүмкүнчүлүк болбойт деген. Себеби алар жеп, мындай ар ортодо жеп салып берген да конфеттердичи. Ушу продукцияны азайып кетишине кайсы бир деңгээлде мындай бир себепчи болгон экен да. Ошон үчүн дагы ырдап турса, алар конфет жей албайт деп мажбур түрдө ырдаткан. Тилекке каршы блиц раунд ушул жерден токтоп калды. Эсеп 1-0. Мусаев Төрөкул Ноқат районунан 500 сом акча сыйынга ээ болду. Жана биз оюнду улантабыз. Экинчи раунд. Он бир суроо, жалпысан 10 суроо. 10 суроо эки оозу кетти, блиц раундтун 2 суроо ойнотулбай калат эми. Мирлан Абдыразаков Аксы районуна силерге каршы суроо берет. Майнтуроо көңүл анда, урматтуулар. Сиздердин назарыңыздарга мына ушул предмет сунушталып жатат. Бул сиздер көрүп турган нерсе лага деп аталат. Балким араңыздарда билгендер бардыр. Механикалык жабдуулар чыкканга чейин бул нерсени деңиз сүзүүчүлөрү өлчөөчү курал катары колдонушкан. Колдонуу учурунда муну менен кошо кум сааты дагы колдонулган. Сиздерге суроо. Лага менен деңиз сүзүүчүлөрү эмнени өлчөгөн? Убакыт кетти. Тереңдигинде. Убакыт деп атпай, балким ал түшүн суу болгон түшкөн убактысын, тереңдигин убактын билген балким. Өлчөөчү деп атат, эми түпкө кеткен деп атат. Бир вариант, одан башка дагы эмне болушу мүмкүн? Аба ырайында эмеспи?
Аба ырайы тереңдик экинчиси кум саатынан деди да бирок ошо кум сааты бирок ошо Кум канча теңгеде тез түшкөндүгү же Канча убакытта түшөт, канча тереңдикке канча ошол өлчөбү да. ошону өлчөдү. Одан башка Кумду эмне үчүн иштетип атат? Кум саат. Убакытты билип атпайбы? Убакытты. Канча убакытта канча терең түшөт? одан башка андан башка дагы кандай вариант болушу мүмкүн мисалы. Жип менен тереңдигинечи Аба ырайын кандай өлчөйт аны? Убакыт саатына мынча шамалды созулуп атат деген маани. Болушу мүмкүн. Узундугун өлчөш мүмкүн да балким. Узундугун өлчөш мүмкүн да. Канча жүрдүк балким. Узундугун? Убакытта коет. Ошол түшүргөн жерден баштап, бул жерде жип турбайбы? Канча метр аралыкта өттү? Же болсо кемелердин биринин аралыкта болот да. Аралыкта болушу мүмкүн. Бирок эмнеге колдонгондо атат? Тереңдик болгондо желөкө болбойт да. Аралыкта аралыкка канча убакыт? Деңиздин үстүнө жүрөбүз, элестетсеңер деңиздин Бирок бул жип жетпейт да бирок. Убакыт аяктады. Балким бир ченел убакыт Ибрагим? жерде өлчөш мүмкүн. Ошону баарын тереңдик болсо кошмой калат. Бул суроого Эрнис мырза жооп берет. Эрнис Биз алып биз команда менен келишип бул чечимге келдик. Бул өлчөш бирдик менен биз тереңдигин же болбосо аралыкты өлчөйт деген жоопко келип команда менен чечтик. же болбосо деген вариант бизде колдонулбайт. Аралыкты тереңдикти өлчөйт деген жоопко. Аралык менен тереңдиктин айырмасы барбы жокпу? Бар. Тереңдикти деңиздин тереңдигин өлчөш мүмкүн, аны эми аралык бир убакыттан кийинки жерге жетиш үчүн өлчөнөт. Аралык кандай? Бир убакыттан кайсы аралык бул? Тереңдикти өлчөөчү бир өлчөм деп эсептейбиз анда команда менен бирге. Тереңдикти өлчөөчү курал, Жооп кабыл алат. Деңиз бул катуу штормдар менен коштолгон суу аянты. Ушул кичинекей жипти деңиз суусу жөн эле агызып кетет да. Эгерде тереңдикти өлчөй турган болсо, тереңдикти өлчөй турган өзүнчө якорлор бар, өзүнчө чынжырлар бар, туурабы? Муну менен эмнени өлчөшү мүмкүн? Муну менен деңиз сүзүүчүлөрү кемелердин ылдамдыгын өлчөшкөн, урматтуулар. Ушуну менен өлчөгөн тездигинчи, кандай тездикте баратканын. Техника чыкканга чейинки жабдуу болуп жатат, урматтуулар. 2-0. 2-0, урматтуу билермандар. Суроо ээси Мирлан Абдыразаковду биз 1000 сом утушу менен куттуктайбыз. 3-чү раунд. Бул ылдамдыкты өлчөө боюнча вариант талкууда клубда командада бар беле Ибрагим? Бар эле. Бар экен, бар. Кимде бар эле? Эрнистин өзүндө бар эле, биринчи Эрнистен чыккан. Акырында ушуга токтолойлук дедик элек, анан токтолбой калдык. Эрнис өзүнө бир аз ишенбеди. Берген жолу Жакшы. Команданын оюнун болуп калдык. актив дизайндан суроо. Урматтуу билермандар, баарыңыздарга белгилүү болгон Даниялык жомокчу Ганс Христиан Андерсен. Бул кишиде кызыктай бир мүнөз болгон. Ошону менен бирге Андерсенде коркуу сезими аябай күчтүү болгон. Болгон жок нерселерден да корккон да. Айрыкча мунун бир фобиясы болгон. Ар дайым өзүнүн чемоданында ушул нерсени коркконунан сала жүргөн. Урматтуу билермандар, Андерсен өзү менен бирге эгерде кайсы бир жерде өрт чыгып кете турган болсо, андан кутулуп кетүү ыкмасы үчүн эмнени сала жүргөн? Кетти минута. Бир гана өрттө эмес да, ала кандай ситуация тура келишим мүмкүн. Жомокчу деп атат. Бул чөнтөгүнөн атат, кичинекей нерсе болчу. Сумкасына атат. Сумкасына салганда. Өрттөн кутулуп кете турганда суу болушу мүмкүн. Огнетушитель болушу мүмкүн. же балдак эмеспи? Жок, жомокчу, бул жомокчу, ошол Балдак. Жомокчусунан эмне кыласыз? жок, негизи айттым да эми. Жобул, жомокчу ар кандай. Жок, сумкасына эне алат. Ооба. Баягы терс каармандарды аралаштырып жүрүп ошол нерселерди жакшы образды. Өрттү айттым го. Жок, өрттү ошонун не салып Байланыштуу издейли, алса кетпейли. суу болушу мүмкүн. Суу болушу мүмкүн.
биринчи Суу вариант. андан башка дагы эмне болот? Бул логистика жатпай калат да, суу десең эми чөнтөгүнө салып жүргөн. Противогаз. Астромол болушу мүмкүн. Сулап неме кылган алып? Суулап туруп, абанын Же топуракпы, же сындыра турган бир нерсеби, же Бул кандай? чемоданга салып берет да, бул чөнтөгүнө салбайт. Чемоданга салып. Адам корккондо дагы эмне болот? Этияттан экен, этияттык шарт болуп туруп ошолор талып жүрөт экен да. Противогаз. Так, ошондо өрт болгондо, либо жерде өрт болсо, неден не болсоң, кичине кутарылып кетесиң. Кум себеш Өтө каршы керек. жанакы албайбы? Ибрагим. Биз ордодон жардам ала алайлы, ушунусунда. Урматтуу ордо, жакын келиңиздер. Жакын келиңиздер. 20 секунда кетти. Андерсен эмнени сала жүргөн? Өрттөн кутулуп кетүү үчүн. Ышкырыкпы? Ышкырык болушу мүмкүн да, жардам берип. Ышкырык. Жомокторду оттон эмне сактайт көбүнчө? Жомокча манери эле. Ооба, жомок берген эмес да. Адам ташмаада да адам, жомокторунда деген вариант эле. Чемоданда деді. Сигнал берсе, чемоданга чалбайт да. Кичинерээк нерсе болушу мүмкүн да, белги бере турган. Колокольчик болушу мүмкүн, ышкырык болушу мүмкүн. Чемоданда отпайбы? Ибрагим мырза. Макул элек. Жо болду тутту дейм. Ким жооп берет? Ошондо жооп айтсаң. Дастан Рысбек улы. Дастан. Өрт чыгып кетсе, мен кутулуп кетем ушуну менен деп чемоданына эмнени сала жүргөн? Андерсен. Урматтуу алып баруучу, бизде ордодон ар кандай пикирлер чыкты. Анан негизи адам корккондо мындай ошонун качуу же ошодон кутулуунун жолдорун издейт да. Анан эгер өзүнүн биз эми бул жерде азыр бир канча вариантка токтолуп, жакыныраак болгон вариант ушул ышкырык деп атабыз. Себеби ал сиз өрткө дагы басым жасап коюп атасыз. Өрткө басым эмес, чындыгында эле маселе өрттө. Бул коркок адам болгон үчүн өрт болгон жерде Качып чыгып кетиш керек да, мындай кутулуп кетиш керек. ышкырып, жака белдеген маалыматты берип туруп өзү ошол өрттөн кутулуп качып кетип. Демек чемоданда ышкырык жүргөн. Ал эмнеге жакындап атат? Жооп кабыл алынат. Ибрагим эмнени айта албай атасыз? Ибрагим. Эми чемоданга ышкырык салбайт да, эми балта же окшогон бир оор нерсени сындырып чыгып кетиш деген болушу мүмкүн да эми. Ошол болду эле менде ой, майлым. Туура жооп. Ордо жардам берди. Фобия ушундай адамды мындай ардам мындай сергектикке чакырат да. Андерсен эгерде бөлмөдө өрт чыгып кете турган болсо, ал качып чыгып кетүү үчүн албетте эшиктен чыга албай калышы мүмкүн. 2 кабат, 3 кабат жерде болушу мүмкүн. Данияда, Европада үйлөр бийик да болгон. Эмне ала жүргөн болот? Аркан сала жүргөн, урматтуулар. Аркан сала жүргөн. Себеби арканды айнектен таштап, өзү аркан менен түшүп кетүү үчүн ар дайым аркан сала жүргөн, урматтуулар. 3-0 эсеп. 3-0. Актив дизайн бул суроого өзү 1000 сомдо койгон болчу, бирок ал утушу сиздерге ыйгарылбайт. Тескерисинче 1000 сомду кайра актив дизайн утуп алды. Бул жерде 1200 сом утуп алды. Эсепти өзгөртөбүз. Чамдаңыздар, урматтуулар, чамдаңыздар. Оюн улантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Аркан эч ким ойна келбедиби? Тимурлан. Ордо өзүнүзде айтылды, ордодон жардам алганда айтылды эле. Ордодон ким айтты муну? Мына жигит ким эле? Ерланбы? Ерлан, эмне ишендире албадыңбы? Аркан деп айттыңбы? Ордого сурообу? Келиңиздер, анда команда дем алабыз, ордо ойносун анда. 1000 сом коюлат бул суроого. Урматтуу билермандар, ордодо күзөткөн билермандарга суроо. Сиздерге каршы Эралиева Алтынай суроо берет, Жалал-Абад шаарынан. 8-чи кылымдан 12-чи кылымга чейин Япония өнүгүү жолунда болгон. Азыр дагы өнүккөн өлкөнүн катарында. Соода-саттык өндүрүштөрү, шаарлары өсүп чыккан. Япониянын өнүгүп жатканынан башка өлкөлөр аябай кызыгышкан, көз арткан.
ошондой эле жортуул жасаган басып алуу максатында. Алардын бири монголдор. Биринчи алар элчи жөнөтөт. Бирок элчини жоопсуз жөнөтөт Япония. Бирок Япон эли жетекчилери монголдор бир күнү кол салуусун билип, алдын ала Консу жана Кюсу чептерин курганы жетишет. Чептерди курат булар. Монголдор 1244-жылы жапондорго сок курат. Бирок бир нерсе аларга тоскоол болуп, алар кайра кайтат. Бир нерсе тоскоол болот. 1279-жылы кайрадан жортуул жасаганда дагы ошол эле нерсе тоскоолдук кылат монголдорго. Урматтуу билермандар. Монголдорго эмне тоскоолдук кылган? Кетти 30 секунда. Эки жолу кол салганда, эки жолу тең ошол нерсе тоскоолдук кылып атат. Эки, бир. Убакыт бүттү. Жооп тапшырабыз, жоопторду тапшырабыз. Ибрагим мырза, окуңуз. Кайсы команда эмне деп жооп жазыптыр? Сасиева командасы биринчи берди, Цунами деди. Анан Сагын Мамаров бардыгы эле Цунами экен. Бардыгы Цунами. Ооба. Туура жооп Цунами. Азаматтар, бул утуш 3 командага бөлүнүп берилет. Биз 4-чү раундду айландырабыз. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Цунами. Караңыздар, Цунами чептен кайра аркага кетип, анткени япондор мунун эсебин алганда, толкунду катуу толкундун аракка сүрүлүүсү монголдордун кемелерин кыйроого учуратат депчи. 4-чү раунд. Айпери Жаныбекова Кара-Балта шаарынан силерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Бул адамды белгилүү кылган чыгармаларындагы каармандар көпчүлүгү анын өзүнүн эле тааныштары, айылдаштары болгон. Бирок алар ар чыгармада ар кандай жашап келишет жана өзүнүн бала кези андагы окуялар дагы анын чыгармаларында кездешет. Урматтуу билермандар, сөз кайсыл белгилүү адам жөнүндө болуп жатат. Чыгармаларында өзүнүн айылдаштарын, образын берген, катышкан дагы, жазган дагы алар жөнүндө. Кетти убакыт. Мүнөтүнөн мурда жооп даяр экен. Аракет кылып көрөйлү. Тимурлан Маматов жооп берип көрсүн. Тимурлан. Бизге Чыңгыз Айтматов келди оюнга биринчиде. Чыңгыз Айтматовду ойлойсуздар. Исмайыл, Орунчал, Момунчал, Нургазы, Жетегилген турналары. Кайсы каармандарды атап кете аласыз? Исмайыл. Исмайыл Аккемедеги Орозбек беле ким эле? Орозкул, Дагы Султан Мурат, эртегилген турналарда. Жамиля, Данияр, ушулар баары. Танабай, Толгонай. Чыңгыз Айтматов бул жооп туура. 3-1 эсеп азырынча 3-1. Жакшы. Команда 1 мүнөттү үнөмдөп алды. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Акыркы окуган чыгармаңыз кайсы, Тимурлан Чыңгыз Айтматовдун? Акыркы жолу Аккемени кайра окудум, себеби мектепте 5-класста окуган элек орусчасын, кыргызчасын окудук. Акыркы жолу да, азыркы окуп аткан эмес, бул аны окуганыма деле 3 жылдай убакыт болуп калды. Азыр башка китептер. Азыр кайсы китепти окудуңуз? Взгляд убийцы деген бир детективди окуп атабыз азыр. Айбай. Взгляд игрока дегенди окуңуз. Взгляд знатока дегенди, взгляд билерман дегенди окуңуз. Кимдин суроосу келди? Жамалдин Нурбаев Араван районунан силерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1500 сом. Команда азыр 1400 сомду өзүнүн казынасына алып калды. Бүгүн көп акча коюлган. Эми канча кайсы бир унутат команда көрөбүз. Урматтуу билермандар. Сиздер
бир ташты көрүп турасыздар, ичинде суюктуу бар. Англиянын кээ бир шаарларында, мисалы Йоркшир шаарында азыр дагы ушундай таш турат. Азыр дагы. Бул бир гана бирөө эмес, башка ушундай таштар көп. Көрүп турганыңыздардай, бул таштардын үстү мындай чукур кылып оюлган жана ичине уксус куюп коюшкан. Уксус биздин замандын айталык 14-15 кылымдарына таандык таштар. Урматтуу билермандар, Англияда мындай таштарды кандай максатта коюп коюшкан, мына ушул көчөлөрдө эле турат да. Көп мындай таштар. Уксус куюлган. 14-кылым, кетти убакыт. Азыр деле уксус куюп турат да? Азыр да уксус куюлуп турат, бирок эми азыр өзүнүн тарыхында бул уксус куюшкан. Эмнеге куйган уксусту? Убакыт кетти. 14-15-кылым болсо не болушу мүмкүн? Түшүндүрөбү, жок. Бул аба ырайга мисалы суу көтөрүлсө жамгыр жааганга мүмкүнчүлүк болот го. Уксус Ошол максатында аба ырайы. Сону эле болуп койсочу. Жамгырды көбүрөөк жагыш максатында. Коргонуу максатында эмеспи? Башка бир жаныбарлар, башкалар келип калышы мүмкүн сырттан. Жырткыч жаныбарлар болушу мүмкүн. Ичип алып өлүп калган. Суу деп туруп ичте турган болсо. Ичип алып өлүп калган. Жакшы Жыландар болушу мүмкүн. Андан башка да. Ал убакта наоборот ошол жыландар. Жок, 14-15-кылым деп атпайбы? 14-15-кылым. Чымчыктар мисалы Менде бирөө келди баг, колун жууганга, неме кылганга, тазалыкка. Суу мененби? Бирок уксус менен жууп ойлогон. Антисептик катары дейсизби? Антисептик катары. Антисептик ушундай кылышы мүмкүн деп келди. Эпидемияга каршы, бир ооруга каршы эпидемия коюш мүмкүн. Ар бир үйдүн алдында же бир Бул көчөлөрдө да отпайбы? Негизи эми ушундай ойлогон болушу мүмкүн булар. Бир ошол ой, ондан башка. ошол учурда уксус болду беле? Жок, барды отпайбы, ошол уйду отпайбы. болгон да. Жок, ушундай вариант чыкты. Менин вариантым бул чымчыктарга суу максатында коюу максатында. Убакыт аяктады. Суда маселе болду. Ибрагим, жоңор даярбы же үнөмдү аласыңарбы? Так, бул суроого дагы Тимурлан Маматов жооп берип көрсүн. Эмне үчүн уксус куйган? Кызык. Тимурлан. Урматтуу алып баруучу, муну биз коргонуу максатында деп атабыз, бирок именно эмнелерден коргонуу экен ал суроодо берилген жок. Ошо бул канаттуулардан болушу мүмкүн, жырткыч канаттуулардан же жырткыч. Эми бул Англияда 14-кылымда атат, бул жерлер азыркыдай шаар эмес, балким эн жаткан жерлер болушу мүмкүн. Коргонуу максатында алар суу экен деп келип ичсе, балким өлүп калабы. Ошондо эмнеден коргонуу максатында? Ушу жырткыч жаныбар, канаттуу куш бүт баарынан. Ушундай көйгөй жаратып коюшу мүмкүн дейсизби, канаттуулар? Канаттуулар эмес, жаныбарлар дагы болушу мүмкүн. Жок, мен канаттуулар басым жасабай атам. Себеби суроодо деле ага басым жасоого берилген жок. Жалпы коргонуу деп атабыз, ал канаттуу болушу деле мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн. Ар кандай болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Алишер, пикир жокпу сизде? Урматтуу алып баруучу, бизде ушундай пикир болуп атат. Бул орто кылымдар болуп атат. Демек, медицина өтө жогорку деңгээлге өнүгө элек. Азыр биз коронавирустан кийин байкап калган, көп жерде антисептик коюп атпайбызбы? Ошол сыяктуу колдорун чайкап кирген болуш керек үйлөрүнөчү, кирип баратып. Колдорун обработка кылып туруп анан киришет да. Антисептик катары. Эмнеден улам мындай пикирге келип атасыз? Коронавируста ар бир кире бериште, ар бир заведенияда, ар бир мекемеге кире бериште ушундай антисептик туруп атпадыбы? Ошол сыяктуу да. Уксуста биз билгендей антисептик, ал жер микробтор өлтүрөт да. Суроо жооп. 13-кылымда Европада эпидемия болгон, билесиздерби? Черная смерть деген. Бул эпидемия, пандемиядан 25 миллион адам өмүрүн кеткен. Чындыгында кырылып калган Англия, Европанын эли. Англияда да бул эпидемия 16-кылымга жетпей күчөп баштаган, 14, 15, 16-кылымда күчөй баштаган. Шаарлардын көчөлөрүндө бул таштарды коюп, адамдар колдорун, иштеткен буюмдар жана тыйын акчаларын уксуска салып дезинфекция кылышкан, мындайча айтканда антисептик катары колдонушкан. Коргонушкан экен да ошондо, Я. Коргонушкан экен да. Коргонушкан, бирок сиздер жаныбарларды деп атпайсыздарбы? Бул эпидемиядан коргонуп атат булар. Эпидемиядан. 4-1. 4-1 эсеп. Суроо ээси Жамалдин Нурбаевга биз 1700 сом акчалай утушту жөнөтөбүз жана эсепти өзгөртөбүз. Ойнулантылат. 6-раунд.
6-cı раунд. Çamdağınızlar. Үнөмдө 1 минута бар, бонус 1 минута бар. Шанс бар. 5-0-га барып Динара Сапар өткөндө 3 упай ала алды катары менен, бирок команда баары бир жеңилди. Элеонора Азамат кызы Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 1938-жылы репрессия кабылган кыргыздын чыган уулдарынан бири Эркинбек Эсенаманов сөзгө чечен тамашакөй адам болгон. Ал уулду болуп, атын Манас коет. Буга ошол мезгилдеги партиянын жетекчилигинен болгон Александра Белоцкий какшыктап мынтип айтат. Уулуңдун атын эмнеге Манас койдуң? Бул феодализмдин белгиси деп сын айтат. Сөзгө чечен Эркинбек Эсенаманов Александр Белоцкийге эмне деп жооп берген. Минута кетти. Не деп жооп бериши мүмкүн? Феодализм деген өзү Тарыхты билмейм. жок, феодализм деген Жер басып алуу. жер басып алуу, феодализм деген. Жер басып алуу болсо ондо Жер иштетүү үчүн. ушуна кантип жооп бериши мүмкүн деп атат дейм, а? Ой, сен суроону айтып атасың. Манас кому өкмөт сыяктуу. Феодализм. Не деп жооп беришин? Не деп жооп бериши мүмкүн деп атат, бу жерде жооп бергенде. Бул Манас феодалдык дорду. Жок, бирок орустар деле басып алган менин оюм ошол келди. Өзү деле басып алган дегенде, бирок ону кантип тамаша кой жооп берет ону? Сизден үйрөндүк дегенде. Жок, онтип десең булар бизде үйрөтүп атат алар. Манастан үйрөтүп атат. Силердин саясатыңарга туура келет. Жок, бизден үйрөндүңөр силер дегенде үйрөнүп койушу мүмкүн. Партиянын немесине туура келет дегендей айтса керек да. Азыркы саясатка туура келет. Басып алуу. Силердин саясатыңарга туура келет. Туура келет. Силерден үйрөн биз Ошол доор Манастын доору азыркы доорго туура келет. Туура келет деген туура келет. Силер ошо Манастын үлгү алдыңар, Манастын кылган иштеринен үлгү алган. Балким Манастын өмүр баяны менен жашап атабыз го деген мааниси. Бизден үйрөндүңөр дегендей кылып бизден койушу. үйрөндүңөр го дегендейчи. Бизден кылган таасираты эми кыласыңар да? Үйрөндүңөр деп катуу айта алган эмес. Азыркы саясатка туура келет. Азыркы саясатка туура келет деп кыскача эле. Ким жооп берет? Ибрагим. Тимурлан Маматов. Эсенаманов, Белоцкий дедиңиз. Белоцкийге какшылык түрүндө жооп бериши мүмкүн. Ошол бул феодалдык доорго таандыкко Манас дегенде, бул каарман дегенде. Ошол феодалдык доорго таандык болгон Манастын жүргүзгөн саясатына азыркы ошо орус бийлигинин жүргүзүп аткан саясаты эки окшош эле. Айырмасы жок дегенде жооп бериши мүмкүн. Азыр деле ошол эле феодал саясат жүрүп жатпайбы деген маанидечи. Туура жоопту айтам. Эгерде Манас феодализм белгиси болсо, анда Эсенаманов эмне деп жооп берди. Сиз өзүңүз эмне 3 падышанын атын алып жүрөсүз? Александр 1, Александр 2, Александр 3 деген падышалар болгон. Алар дагы феодализмдин белгиси эмеспи деп анын өзүн уят карган экен Тимурлан мырза. 5-1 эсеп. Элеонора 1800 сом акчалык утушка ээ болду. Бишкек шаарынын тургуну куттуктайбыз. Жана телевизор тарапка дагы 1 упай берилди. Александр деген орустардын падышасын билесиздер. 1-2-3. Ал өзүнүн атын дагы мисал кылып келтирген. Оюн улантылат. Бирок маселе өтө олуттуу, урматтуулар. Өтө олуттуу. 7-ci раунд. 7-ci раунд. Жахангир Кайнаров Өзбекстандан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 2010-жылы Россияда бир аял кыз төрөйт экен да. Бул кызга төмөнкү палиндром ысымдар сунушталат. Палиндром деген билесиздерби? Чыңгыз? Тактап коюңчу. Палиндром деген бул оңдон да солдон окуганда дагы бирдей чыга берген сөздөр. Мисалы үчүн Анна, Алла, Абба, Ада, ушундай сыяктуу да. Ушундай варианттар сунушталат. Ушул аттардын бирин кой деп. Эми караңыздар.
мындай аттарды сунушталганын себеби ал кыздын туулган күнүндө. Сиздерге суроо. Кайсы числодо туулушу мүмкүн эле бул кыз? Кетти минута. 10 октябрда. Урматтуу алпаровчу, 10 ай 10 октябрь. урматтуу алпаровчу, Атам бизде Тимурлан Маматов жооп берет. Тимурлан. Мотопарчы биз шашылып койбодук деп ойлойбуз. 2010 төрөлүп аткан болсо, бул октябрдын 10-унда төрөлүшү мүмкүн. Туулган датасы дагы бул жагынан да 10 болгондо атын дагы ошондой коелу деп жанагы. Жазып көрсөтүңүзчү мага. 10 числодо, 10 айда, 10 жылы. Мындай болушу мүмкүн да. Каягынан окусаң, бул жагынан деле 10 болот, бул жагынан деле 10 болот. Оң жактан окуңузчу. Жем 10 деп окуйсуң да, муну биз 10, оң жактан окуганда 10. Ооба. Солдон оңго карай окусаңыз 01 болуп калат. Туурабы? Окшошпой калдыбы? Токтоп туруң анда. Жаман эле жамышкан дизайн деп коп берет болбой. Тимурлан мырза. Билбейм, 10-жылы деп атат. Башкасын өзгөртө алышыбыз мүмкүн, бирок бул жагын өзгөртө албай калабыз. Ташлык бай бергеним. Айтайын дегенибиз, ушу даталары окшош датада төрөлүшү мүмкүн. Бул жагынан караганда да ошондой болушу мүмкүн. Жазып көрсөтүш деген атпайбы? Бул жазып көрсөтүш деген жоопко кирбейт да. Жооптун маңызын айтып берейин. Эки жагы тең окшош чыгыш керек да. Абба, Анна дегенде эки жагы тең окшош. Атты түшүндүк. Төрөлгөн датасын айтабыз. Окшош датада төрөлгөн. Ол 10 болушу мүмкүн, же дагы башкача болушу мүмкүн. Ал жакты суроо эмес да. 10 деп атпайбызбы? Жок, ошо дата кайсы числодо дедим да мен. Ал негизги суроого кирбейби? Кайсы числодо? Негизги жоопко кирет. Негизги жооп. Келиңиздер. Менен туура жокто айтайын, Сиз минутадан баягы мөөнөтүнөн мурда токтотуп жооп берип койдуңуз. Эрежени бузбай эле. Эрлан. Кандай вариант бар? Айбек, Данияр. Бул кайсы числодо төрөлгөн? Урматтуу алпаровчу, биздин жооп 1 ноябрь. 1 ноябрь 01-11-10. Менин жообум 2010 жыл 1 февраль. 01-02 2010 болот. А тетирисине окуса эле 01-02 2010 болот. Туура жооп. Бул кыз 1 февраль 2010-до төрөлгөн эле, урматтуулар. Эки жагынан караганда дагы окшош сандар чыгат. Жазып көрүңүздөр. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы биздин оюн жыйынтыкталып калды. Жахангир Кайнаров, Өзбекстандан биздин көрөрманыбыз, 2000 сом акчалык утуш менен бул оюнду жыйынтыкташына себепчи болуп калды. Бул эми оюн. Бирок команда ушу менен катар менен жеңилип калды да. Ибрагим мырза, сиз өзүңүз бүгүн кайсы бир суроого жооп бердиңизби, Ибрагим? Жок. Эмнеге жооп бербедиңиз? Команда жооп берсин деп аракмей калдык эле. Команда. Мен алиги капитандын өзү көп эле маселеде алиги крайний сууга жооп берип калат да. Анан Жалган крайний сууга. Жакшы оюн көрсөтпөдүк бүгүн, чындыгында эле данабыз керек ал нерсени. Талкуу дагы анча болбой калды, негедир. Өзүбүздө күнөө танабыз керек. Маанай жакшы эле болду, меме келгенбиз, анан эми суроолор дейин десек эми суроолор деле жакшы эле. Маанай да түшүп кетти эми. Сөз деле жок. Эмес. Эшерс эмес. Бирде жигит бирде жигит бирок көбүрөөк жүрүп койгондой болуп атасыңар да. Кайсы суроо жакты, Ибрагим? Акыркы суроону айта берели. Жакшы суроо экен акыркысы. Алишер мырза, сиздерге кайсы суроо жакты? Анан кайсы билер ма мындай өзгөчө ойнойлу? Урматтуу алпаровчу, өзү оюн жакшы болду. Суроолор да аябай деңгээли жогорку суроолор келди.
Анан бүгүнкү оюнда активдүүлүгүн көрсөткөн бир гана Тимурлан мырза болду. Анан кийин калган үчөлөр деле аракет кылышты, бирок Тимурлан мырзанын активдүү экенин байкай алдык. Акыркы суроодо бир аз шашып коюшту, болбосо мүмкүнчүлүк бар эле. Андан кийин биздин оюбузча бул Чыңгыз Айтматов тууралуу суроо аябай жакшы экен. Логикасы дагы, анан ойлонулган жагы дагычы. Чыңгыз Айтматов тууралуу суроо. Сон. Чоң рахмат. Команданын утушу эми өтө аз, мен айтпай эле коеюн. Анда эмес, урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчү, утушка ээ болгон 6 телекөрүүчүнү биз куттуктайбыз. Баарыңыздардан мыкты суроолорду күтөбүз. Оюндун акыр жагын биз сөз позитив менен жыйынтайбыз. Анда эмесе, бар болгон шерикттерин студияга алып чыгабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына ушу менен биздин бүгүнкү оюндун соңуна чыкты. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз, мыкты суроолор күтүп кала беребиз. Билерман Ордо мындан ары дагы өзүнүн ишин улантат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Баарыңыздарга интеллектуалдык маанай каалайм. Көрүшкөнчө.